Бул Атай Европадан Кыргызстанга акчаны кантип ыңгайлуу которууну билди. Профи менен акча которуңуз. Европадан Кыргызстанга биринчи которуу комиссиясыз. Эң мыкты евро жана сом алмашуу курсу. Биринчи которууга эң төмөнкү курс. Еврону пайдалуу курс менен алмаштырып, көп сом алыңыз. Профи мобилдик тиркемесин көчүрүп, Кыргызстанга акчаны пайдалуу которуңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан муундар аралык турнирдин жүрүшү жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүн 5-ноябрь күнү тайпалык баскычтын 3-турдук оюндары болуп өттү. Биринчи беттеште 1993 жылкылар 1991 жылкылар менен кезгелип 6-0 эсебинде жеңишке жетти. 6-мүнөттө Аскат Аскаровдон улакты алган Манас Ниязов бир голдоп көтөрүп барып Тайгазанга ыргытты. 4 мүнөттөн кийин Манас додонун ичинен бошонуп чыгып барып экинчи салымды салды. 13-мүнөттө Манас жерге түшүп калган улакты эңип барып туруп, дагы бир салымдын автору болду. Экинчи таймдын жүрүшүндө Манас дагы бир салым салды. Бул ирет Аскат Аскаровдун ыргытуусунан кийин Тайгазандын жанында түшүп калган улакты бир голдоп көтөрүп дароо ыргытты. Ошондой эле 93-төрдүн курамынан Руслан Нурбеков менен Эрлан Төлөбеков бирден гол киргизишти. Муну менен 93-төр турнирдеги биринчи жеңишине жетти. Буга чейин 93-төр 92-лерге 0-2 эсебинде утулган. Ал эми 1991-лер бул турнир менен кош айтышты. 91-лер 3 оюн катары менен жеңилди. Буга чейин 97 жана 94-төргө утулуп калышкан. Экинчи беттеште 1997-лер 3-1 эсебинде 94-төрдү артта калтырды. Биринчи таймда эле 97-лер жоопсуз 3 салым салышты. Бекболсун Алтынбек уулу, Акыл Сагынбеков жана Ислам Усенбаевтар өзгөчөлөнүштү. 94-төрдөн экинчи таймда жалгыз улакты Нуржан Мелисбек уулу ыргытты. 1999 жылкылардын командасы 2004-төргө каршы оюнга чыккан жок. 1999 жылкы жигиттер аттардын абалдары начарлап кеткенин жөө келтирип, бүгүнкү беттеште талайга чыга албасын айтып, атаандашка жеңиште берди. Ошентип 2004 3-0 эсебинде техникалык жеңишке болду. 2003 жылкылар дагы талайга чыккан жок. Ошол себептен 1996 жылдагы жигиттердин командасы 3-0 эсебинде жеңишке жетти. 1986 жылкылар 1988-дерде 5-1 эсебинде утту. 86-лардын курамынан Кыргызстан курамасынын капитаны жана машыктыруучусу Жоки Орозбаев 4 салым салды. Бир улакты Жаныбек Жакыпкан уулу ыргытты. 87-лер менен 85-лердин оюну курш жүрүп, 87-лер 3-1 эсебинде жеңүүчү аталды. Бул турнирдин дагы бир фавориттери 1998-лер. Алар бүгүн 2001 жылкыларды 6-3 эсебинде жеңди. 98-лердин курамынан 5 салымды Нурдин Болотбеков салды. 1995 менен 2000 жылкылардын оюну өтө мыкты деңгээлде өттү. Негизги эсеп 3-3 эсебинде жыйынтыкталып, булиттер сериясында 2000-дер 4-3 эсебинде жеңиште илип кетти. Бул оюнда Өмүрбек Эсен уулу 2 салым салды, бирок булиттер сериясында ыргыта албай калды. 3 турдун жыйынтыгы боюнча мелдеш жадыбал төмөнкүдөй, азырынча жеңилүү ызасын тартпай, ишенимдүү түрдө келе жаткан командалар 1992, 2004, 1996, 1987 жана 1998 жылкы командалар. Эртең боло турган оюндар төмөнкүлөр. Негизги беттештердин биринде 93 менен 94-төрдүн оюну болот. Ошондой эле жеңилүү ызасын тарта элек 2004 менен 96 жылкылардын ортосундагы оюн дагы кызыктуу болоору күтүлөт. Ал эми 2000 менен 1998 жылкылар жарым финалга чыгуу үчүн оюн өткөрөт.